Саламатсыздарбы, урматтуу достор? Кызыл Квадрат каналында кайрадан спорт жаңылыктары. Анда эмесе бизден алыстабаңыздар. Кыргызстандык темир билек балбан Бекдөөлөт Расулбеков оор атлетика боюнча дүйнө чемпионатында түртүп көтөрүүдө 2-чи орунду ээлеп, күмүш медаль тагынды. Бул тууралуу Жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттигинин маалымат кызматынан билдиришти. Дүйнө биринчилиги Өзбекстандын Ташкент шаарында өтүп жатат. Бекдөөлөт 102 кг салмак категориясында ат салышты. Кыргызстандык спортчу жулкуп көтөрүү боюнча 167 кгды, ал эми түртүп көтөрүүдө 217 кгды багындырды. Ал эки түрү боюнча 384 упай топтоп жалпы эсепте 4-чү орунга жетти. Ал эми түртүп көтөрүүдө 2-чи, жулкуп көтөрүүдө 9-чу орунду ээледи деп айтылат маалыматта. Мелдешке дүйнөнүн күчтүү делген 432 оор атлетчиси катышууда. Анын 245-и эркектер, ал эми 187-си балбан кыз-келиндер. Кыргызстандын курама командасы жарышка 3 балбанды алып барган. Белгилей кетсек, оор атлетика боюнча курама команда улук машыктыруучу Өмүржан Молдодосов жана башкы машыктыруучу Камбар Токтоналиевдин жетекчилик алдында мелдешке катышып жатат.